Кыргызстан өзүн жумуртка менен 53%га камсыз кылса, Сокулук айылындагы Аккоо канаттоолор фабрикасы керектөөнүн ири бөлүгүн өндүрөт. Фабрикада учурда 380 миңдей тоок багылууда. Булар Екатеринбургтан алынып келинген Хайсекс породасындагы тооктор 2 күндүк балапан кезинде алынып келинген. Бул жакта 2 жыл турат. Кантип багылат жана кандай жабдылган? Бул цехте техно оборудованиясы, бул жерде бүт бардын автоматташтырылган. Цехтин ичинде 65 миң тоок отурат. Бул жерде суусу, жем берүүсү, помета удаление бүт бардын автоматтык түрдө аткарылат. Жашына жараша 4 малдан 6 малга чейин жем берилет. Буларды балапан кезинен баштап алгачкы оорулардан эмдейбиз. Деген коркунучу деген азыркы күндө чичи грипп. Ар бир тоокто эмдеп жүрөт. Фабрикада күнүнө 280 миң жумуртка алынат. Мына бул жактан азыр цехтен келаткан жумурткалар эң биринчи сорттоонун биринчи баскычында бул жактан сыныктар тандалып алынат экен. Жерден ар бир цехтен келген жумурткаларды момундай болгон грязьтарын теребиз, кир жумурткаларды теребиз. Жерден сынып келген сыныктарын теребиз, наколдоп коет аны. Мына бул жакта атайын жабдуунун жардамы менен жарык аркылуу жумурткалардагы көзгө көрүнбөгөн майда жараңкалар, сыныктар тандалат. Андан соң бөлүмүнө жараша биринчи, экинчи, үчүнчү сорттогу жумурткалар сорттолот. Бул жакта саатына 65 миң жумуртка мына ушундай жол аркылуу сорттоодон өтөт. Биз способка кылып атабыз, биде керемет. Бул эме СО категориясына келет, чоңурагынан. Бул болсо наристе. Бул наристе келип, кичирээк категория менен келет. Наристе деген. Наристе бул. Аккоо канаттоолор фабрикасы Кыргызстандагы 15 ири фабриканын бири. Негизи Кыргызстанда жумурткага болгон керектөө жылына 1 миллиард 200 миңдейди түзсө, учурда 600 миллиону өндүрүлөт. Анын 100 миллионго жакын эле мына ушул фабрикада алынат. Бул жакта алынган жумурткалар өлкөнүн бардык аймактарындагы базарларга чыгарылат. Фабрика өндүрүш көлөмүн көбөйтүп, тооктордун санын 700 миңге чыгарууну көздөөдө. Ал үчүн дагы жаңы жабдуулар алып келинет. Келишимди мен түзүп келдим Италияга барып. Ал жактан азыр деген балапандарды өстүрө турган мага азыр келет. Шаймандар мындан кийин болсо деген чоң тоокторду өстүрө турган дагы келишимге даярданып атабыз азыр. Тооктор табигый таза азык менен багылса, саламаттыгы да, жумурткаларынын сапаты да жогору болот. Мындан улам дары-дармектерсиз тоютту мыктылап берүүгө өзгөчө басым жасалат. Чарбага күнүнө 40-50 тоннага чейин тоют керектелет. Ал эми цехтин кубаттуулугу 1 саатта 15 тонна азык даярдоого ылайыкталган. Бул жакта тоокторго тоют даярдалат. Бардыгы заманбап жабдуулар менен жабдылып автоматташтырылган. Тоюттун курамын буудай, жүгөрү, күн карамадан сырткары дагы 16 компоненттен турган пайдалуу азыктар, витаминдер түзөт жана бир жумада бир сарымсак берилет. Эгерде мына ушул курамдагы 16 азыктан бирөө эле жетпей калса, жабдуу автоматтык түрдө токтойт. Ошон үчүн ар бири граммына чейин өлчөнүп, бардыгы талапка ылайык эрежеси менен жасалат. Тоок чарбаларында тоют маселеси орчундуу. Айыл чарба кластерлерине кирүү менен көйгөйдү чечүүгө мүмкүн болду дейт фабрика башчысы. Биз үчүн деген жыл өтө кыйын менен башталган. Кыйынчылык деген эмне? Тоют маселеси. Кластердин деген каражатын алгандан кийин тоют маселесин чечкенге мүмкүнчүлүк болду да. Азыр болсо дагы жаңы пландарды коюп атабыз да. Дагы мындан башка дагы каражатты ошо шаймандарга жумшап, дагы мындан бир 670 миң тоокко чейин жеткиргенге аракет кылып атабыз да. Кыргызстанда кичи жана орто тоок фермалары да жылдан жылга көбөйүүдө. Алар азыкты тоют өндүргөн цехтерден алышат. Корм сервис тоют өндүрүшүндө 4 түлүк малдан сырткары балык жана үй канаттууларына байытылган азыктар чыгарылат. Анын ичинде эт жана жумуртка багытындагы тоокторго күнүнө 4 тонна жем өндүрүлөт. Эт багытындагы тоокторго өзүнчө, жумуртка багытындагыларга өзүнчө кошулмалар менен жасалат. Аминокислоталар керектүү бардык витаминдер менен байытылган. Алар негизинен Европадан алынып келинет. Ал эми негизги чийки-зат буудай, арпа, жүгөрү өзүбүздөн жергиликтүү өнүм. Тоют сапаттуу болсо, тооктор ошончо эттүү, бойлуу болот. Кардарларыбыз өлкөнүн бардык облустарынан келет. Басымдуусу Чүй облусунан. В общем, Жумуртка өндүрүү кластери мына ушул тоют менен камсыздоодон тоокторду багып өстүрүп, өнүмдү сатыкка чыгарууга чейинки айланпаны ыңгайлаштырып, ишкерлер менен тыгыз алака түзөт. Тоок кластерине бүгүнкү күндө 164,7 миллион сом 30
5 субъектке берилип, анын ичинен 148 миллион сом ушул кайра иштетүүчү же болбосо ушундай чоң ишканаларга берилген. Дагы кошумча 7 кластер түзүлгөн. Бүгүнкү күндө аларга дагы акча каражат каралып жатат. Алар экспорттук, Кыргызстандын экспорттук багытын өстүрүү боюнча каралган. Бул бал, балык, ушул тармакта жүн, тери кластерлер түзүлүп, ушул тармакта иштер алып барылып жатат. Негизги максат социалдык маанилүү деп эсептелген азыктар менен өлкөнүн керектөөсүн толук камсыздоо. Ошондуктан айыл чарба кластерлерин өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бөлүнөт. Нурайым Бешиналиева, Келдибек Уланбеков, СТВ.